Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандагы көзгө басар цирк кумсарлардын үйүнө айланганбы? Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Кылмыш куткарбайт. Депутаттын бир тууганы Азербайджанда кармалды. Манас аэропортунун башкармалыгынын төрагасы болуп Нурлан Акматов дайындалды. Бул тууралуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 5 декабрда Манас эл аралык аэропортунун директорлор кеңешинин жыйыны болуп, анын жүрүшүндө Нурлан Акматовду башкармалыктын төрагасы кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алынган. Нурлан Акматов кесиби боюнча экономист жана юрист. Ал буга чейин Газпромнефть Азия ишканасынын директорунун бизнести өнүктүрүү боюнча орун болуп иштеп келген. Манас аэропортунун башкармалыгынын буга чейинки төрагасы Эмил Чукоев 2 күн мурун өз арызы менен иштен кеткен. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Азербайжандын Новая эпоха интернет порталы жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, Жунусов Азербайжандын борбору Баку шаарында аэропорттон колго түшкөн. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Жунусов 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда, аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финполициянын басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында, азыр Жунусовду Кыргызстанга алып келүү боюнча иш жүрүп жатат. Азыр Жунусов Азербайжан Республикасында, учурда аны Кыргызстанга алып келиш үчүн Финполициянын кызматкерлер тобу жөнөп жатат, деди ал. Кыргыз мамлекеттик циркинин артисттери менен жетекчилигинин ортосунда 10 жылдан бери уланып келаткан чыр күч алды. Артисттер бул жолу цирктин директору Курмангазы Исанаев менен орун басары Дарья Кусейнованы коррупциялык мыйзам бузууларга айыпташып, аларды кызматтан кетирүү талабын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине жолдоду. Артисттердин талабын жогорку кеңештин тармактык комитети дагы карап, негиздүү болсо 1 ай ичинде чара көрүлсүн деген чечимин башкы прокуратурага жөнөттү. Ал эми циркте 2004 жылдан бери жетектеп келаткан Курмангазы Исанаев коррупциялык аракеттер болду деген кинени четке кагып, тартип коргоо органдары жыл сайын текшерип, мыйзам бузууларды таппагандыгын айтат. Кыргыз мамлекеттик циркиндеги чыр 1 айдан бери тынчыбай келет. Эмгек жамаатынын бир бөлүгү жетекчи Курмангазы Исанаевга жана орун басары Дарья Кусейновага каршы чыгып, кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Бул маселе парламенттин тармактык комитетинде да каралып, бир топ маселелер ачыкталды. Депутат Аида Касымалиева циркте коррупция гүлдөп жаткандыгын айтса, директор мыйзам бузганы тууралуу бир далил табышса, жооп берүүгө даярдыгын билдирүүдө. Цирктин мисалы үчүн бөлмөлөрү бар, жатаканасы бар, ошолорду ижарага берүүдө акчалар коррупциялашып кетпей жатат деп бул эми жамаат кайрылып атат да. Андан тышкары билеттерди сатууда дагы коррупциялык иштер бар. Андан тышкары ушул жылга чейин мисалы үчүн капиталдык салымдар боюнча ремонтко 56 миллион каражат сарпталыптыр. Бирок анын биз жыйынтыгын көрө алган жокпуз. Штаттык единица негизи эле цирктеги атмосфера ушунчалык начар экенин биз баарыбыз эле ушул кайрылуулардан өзүбүз дагы циркке барганда сезсек болот. Эми мындайда мен мынтип айтайынчы. Бул нерсе канча жылдан бери айтылат, жасалат, өтүп келатат. Просто логически ойлоп көргүлө, мына азыр кайтып аткан шумдукту мени киши өлтүрдү деп эле айта элек. Калганын баарын жасады деп атпайбы? Эми андай боло турган болсо прокуратурага ишенбесе, булар жанагы республиканский жана судебный экспертизага ишенбесе, МВДга ишенбесе, Финполицияга ишенбесе, ГКМга, СМга эчкимге ишенбесе, анан эле жалгыз эле буларга ишенсе, пожалуйста, жана айтып аткандарды абдан рахмат сизге. Эгерде жакшылап туруп комиссия кылып туруп жибергиле, ушул айтып аткандардын бир эле бир пункту эгер ошол жерде аныкталган болсо, мен жооп бергенге мен даярмын.
Мыйзамсыз иштен алындым деп цирктеги коррупциялык иштерди жазып арызданып жүргөн эл артисти Марат Эшимбеков кыргыз цирки жараксыз абалга келгендигин айтат. Ал эми директор болсо арыздангандардын жеке пайда табуу аракетин канааттандырбаганы үчүн душманга айландым дейт. Цирк капкачан, кыргыз цирки капкачан өлүп калган. Барып көрсөңүздөр болот. Эгерде мен калпасаңдар, ошо элдин көзүнчө бетке түкүргүлө. Полностью цирк, азыр циркте эчтеке отопление жок, крыша жок, зрительный зал жок, купол жок. Жанагы артисттер иштеп аткан жердин баары тытылып бүткөн, конечно талкаланган. Булар келгенден кийин мен айттым, жакшылап туруп берем, мындай кылалы, тигиндей кылалы, мындай кылалы, пландарды түштүк. Анан келгенде кандай, мен частник эмесмин да. Булардын требованиясы мындай. Мен айларымды сактап бересиң, мен гастролго барсам ал акчаны чөнтөгүмө салам. Кыскасы только мага, бир эле тарапка. Спортзал кимге? Биздин Кыргызстанда андай закон жок. Мен анталбайм силерге. Айлыгыңарды да берип, ар бир чыкканыңарга палка деп коет экен. Ага төлөй албайм. Мен андай мүмкүнчүлүгүм жок. Болду, ушундан баштап душман сиз. Мейли агай, түшүнүктүү. Бирок спортзал кимге бердиңиз? Спортзалды эч кимге берген жокпуз. Спортзалга мына барды го. Кыргыз циркинин мурдагы кызматкери Марат Эшимбеков директор Исанаевди цирктен спортзалын ижарага берип келгендигин айтат. Артисттин айтуусунда Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан маданият имаратындагы бул спортзал гей деп айтылып жүргөн жүрүм туруму бөлөк адамдардын клубу катары колдонулуп келген. Мына чоң спортзал. Ушул жерде номер кылынып, ушул жерден номер даяр болгондон кийин анан манежге чыгат. Ушул спортзал болсо мына 25 жылдан бери жана голубойлордун клубу болуп келбеген мынакей. 25 жыл. Ошону биз Атамбаевга да жазганбыз, мына Жээнбековго жаздык, премьер-министрдин 5-6 премьер-министрге жаздык, 10га жакын жана вице-премьерлерге жаздык, министрликте культура күнүгө барып айттык. Мына азыр ГКМга жаздык, антикоррупционныйга жаздык. Каяка только не писали, эч кимге. Депутаттар кыргыз циркинин абалы менен жакшы тааныш экендигин айтышып, 14 жылдан бери башкарып отурган адам катары директор азыркы кейиштөө абалына жооптуу экендигин эскертишип, кызматты иш билик адамдарга өткөрүп берүүнү сунушташты. 60 текшерүүдөн кийин, ушундай жаңжалдан кийин жөн эле мындай сый менен кетип калышыңыз керек эле. Ушул жерде отура бербейчи. Себеби дегенде жаш кадрларга дагы орун бериңиз анда. Балким бирөө жакшы өнүктүрөттүр. Сизге арыз жазган адамдар эмес, башка адамдар өнүктүрөттүр. Бирок 14 жылдан бери цирк өспөй жатса, ал жерде бир нерсени мен айтыш керек. Циркти өстүрүшүбүз керекпиз. Цирк дагы маданияттын бир бөлүгү. 14 жылдан бери демек ал жерде же инициатива жок, же жаңы ойлор жок. Креативдүү адамдар иштебейт ал жерде. Көңүл бурулбайт демек жумушка. Ошол тараптан биз цирк өспөй келе жатты. Мен ушуну айтар элем. Маданият министри Азамат Жамангулов цирктин директору Курмангазы Исанаевди бир катар мыйзам бузуулар үчүн кызматтан ала тургандыгын билдирди. Бирок директор ооруканага түшүп калгандыгына байланыштуу кызматтан алуу боюнча буйрук күчүнө кирбей турат. Ал эми укук коргоо органдары кыргыз циркиндеги мыйзам бузуулардын айрымдары тастыкталгандыгын билдирген. Баткен облусунун прокурорунун өлтүрүлүшү табышмактуу бойдон калууда. Анткени кылмышка шектүү катары эсептелген Баткен шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Бирок коомчулукта маркум прокурор Анарбай Мамажакыповду Мелис Калыков жалгыз өлтүргөн эмес, же кимдир бирөөлөр чагымчылдык менен азгырган деп эсептегендер дагы бар. Ал тургай Баткен шаарында бул кылмыш ишти ачык жана ар тараптуу тергөө талабы менен митинг дагы өттү. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган бул окуяга Ички иштер министрлиги дагы маалымат берип, кылмышка шектүү Мелис Калыковго айып тагылып жаткандыгын билдирген. Бирок айыпталуучунун бир тууган эжеси мындай тергөөгө макул эмес. Баткен областынын прокурору Нарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү Калыков Мелистин бир тууган эжеси болом. Ушул тергөөдө мен жалгыз гана иним кармалганына каршылыктарым бар. Анан иним күнөөлүү эмес экенине бир нече далилдерим дагы бар. Бул жерде айтылып атат адам саны МВД тарабынан адам саны биринчиден эле 6 деп. Ошол жерде СМИге мен жарыя кылгандан кийин виноводочный эменин заводдун эмеси эрнис кошулуп атат. Анан сүрөткө тарткан бир киши да бар да. Анан прокурорлорго сөзсүз эле тамак аш бирөө даярдайт. Ошол кишилер дагы эле айтылбай жатышат.
Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген Украинанын Одесса облусунда 62 жаш курагында көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы бир канча булактар аркылуу тастыктаган. Маркумдун жакындары анын сөөгүн Жалал-Абадта жерге берүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырган. Буга байланыштуу маселе жергиликтүү жетекчилер, аксакалдар жана расмий адамдар менен кеңешилген. Анын натыйжасында Кадыржан Батыровдун сөөгүн Кыргызстанга алып келбөө тууралуу чечим кабыл алынган. Кадыржан Батыров 4 декабрга оогон түнү Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Ал куптан намазын окугандан кийин жаткан бойдон ойгонгон эмес. Шаткал районундагы Этибакыр Терексай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтотту. Мындай чечимди ишкананын жетекчилиги кабыл алганын Тоо кенчилердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Элдар Тажибаев билдирди. Ишти канча мөөнөткө токтоткону азырынча белгисиз. Аймактагы чыр-чатак жөнгө салынганга чейин иштебей турушу мүмкүн. Бул кандай болгон күндө дагы өндүрүш. Мамлекеттик органдарга бул маселени тезирээк чечкиле деп жатабыз. Анткени салык төлөнүп жаткан 400гө жакын киши жумушсуз калып жатат деди ал. Маалыматка аталган ишкана социалдык пакеттин негизинде жергиликтүү бийликке жыл сайын 15 миллион сомго турат. Буга чейин Чаткал районунун Терексай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар Атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргендиги кабарланган. 4 декабрда Жалал-Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап, 6-2 айга, 9-1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Жалал-Абадтагы Тогуз-Торо районунун Каргалык айылында көкбөрү мелдеши мушташ менен коштолду. Бул маалыматты Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык окуя 30 ноябрда саат 14:30 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча 1995 жылы туулган жергиликтүү тургун МР менен аттуу жигит сөз талашып, ошол жерден биринчи жигит токмоктолгон. Ал оор жаракат алып аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ден соолукка залал келтирүү фактысы боюнча Тогуз-Торо райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш ишин козгоп, ыкчам тергөө иштери жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгында шектүү Тогуз-Тородогу айылдык кеңештин 2 жолку депутаты 2013 жылдан бери ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган ТЭ 1986 жылы туулган экендиги аныкталган. Учурда шектүү убактылуу камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Бир канча кылмыш иши кайра жанданган Кара-Балта шаарынын мэри Данияр Шабданов кызматтан токтоосуз кетиши керек. Мындай талапты Кара-Балта шаарынын жаш активисттери талап кылууда. Замандаш партиясынын өкүлү Илгиз Шаменов Кара-Балта шаарынын коррупцияга каршы күрөшкөн тургундарына кайрылып, коррупция менен күрөштө аягына чейин тик тургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле алардын айтуусунда Кара-Балтанын тендерлерин менчиктеп алган Тех проект ишканасынын директору Назми Бадалов Кыргызстандан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр бар экендигин айтып, иликтөө иштер аяктаганча өлкөдөн чыгарбоону суранды. Эске салсак, бул иш президент Сооронбай Жээнбековдун жеке көзөмөлүндө. Урматтуу Кара-Балта шаарынын тургундары, агайын туугандар, 10 жылдап тамырлап кеткен Кара-Балта шаарындагы коррупциялык иштерге, дегеле Кара-Балта шаарынын келечегине кайдыгер карабастан жардам берип, тагыраагы жылда буурдалган миллиондогон каражаттардын же коррупциялык схемалардын бетин ачылып, өтө оор беренелердин негизинде кылмыш иштери жанданып, көбү жаңы ачылып, Кара-Балта шаарынын мэриясынын жетекчилигине чоң күнөөлөр коюлду. Сиздердин тикеден тик туруп коркутуулардан, жамандоолор эч коркпостон жаныбызда болуп, ишенип бизди колдоп турганыңыздарга аябагандай ыраазыбыз жана таазим этебиз. Мамлекет башчыбыз коррупция менен күрөшүүдө өз эрктүүлүгүн жана тайманбастыгын көргөзгөнү кубандырат. Урматтуу замандаштар, замандаш партиябыз элдик партия, замандаш карапайым калктын үнүн уккан жана кызыкчылыгын коргогон партия. Келечекти бирге курабыз замандаш. Урматым менен замандаш саясий партиясынын Кара-Балта шаарынын өкүлчүлүгү Сарылдык уулу Илгиз. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Уникалдуу дизайны менен Россиянын сапаттуу жылыткычтары эми Кыргызстанда. Тимдер үйдө эмес, жүрөктө да жылытат.